Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бишкекте Чечинбе уят деген жазуу жазылган автобус жүрөт. Сүрөт Борбор каладагы соода борборлордун биринин алдында тартылган. Эске салсак, Кооператив атында Көркөм сүрөт музейинде көргөзмөдөгү айрым экспонаттар коомчулукту дүрбөлөңгө салган. Жылаңачтанган кыздын образын көпчүлүк жат көрүнүш катары кабыл алып, катуу сынга алышкан. Орусиянын премьер-лигасындагы оюндарда күйөрмандар стадионду биринчи тайм бүтө электе эле таштап кетишти. Ар кайсы клубдун фанаттары Спартак командасынын күйөрмандарын колдоо иретинде ушундай кадамга барышууда. Бардыгы Зенит Спартак беттешинен кийин башталган. Анда Санкт-Петербург шаарында 100дөн ашык күйөрмандар кармалып, 3 фанаты камакка алынып, дагы 19 фанат айып төлөөгө милдеттендирилген. Мындан улам Спартак командасынын фанаттары 19-турдук беттештеги бардык оюндардын 30-мүнөтүндө күйөрмандарды стадиондон кетүүгө чакырган. Мыйзамсыз камакка алынган күйөрмандар үчүн футбол беттешинде акция уюштурабыз деп билдирген Спартактын Фратрия күйөрмандар уюму. Акнет компаниясынын ишмердүүлүгүнө байланышкан иш боюнча тергөө иши аяктады. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан Акнет компаниясынын президенти Кубан Ажимудиновго карата кылмыш иши иликтенип, анын жыйынтыгы менен жалпы суммасы 150 миллион сомду түзгөн салыкты төлөөдөн качуу фактысы аныкталган. Андан соң башкы прокуратура тарабынан аталган ишти иликтөө Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылган. Тыкыр иликтөөнүн жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Акнет компаниясынын президенти жалпы суммасы 616 миллиард 816 миллион 112 миң 70 сомду түзгөн салыкты төлөөдөн качкандыгы боюнча кошумча факт аныкталган. Ушуга катар эле жалпы суммасы 384 миллион 901 миң 130 сом акча каражатын кассага киргизбестен мыйзамсыз эсептен чыгаруу менен ээлеп алуу жана коротуу фактысын аныкташкан. Азыркы учурда Акнет компаниясынын президенти Кубан Ажимудиновго карата кылмыш иши аяктап, башкы прокуратурасына иликтөө жана андан ары сотко жөнөтүү үчүн жиберилди деп жазылат маалыматта. Окуянын чоо жайы 2018 жылдын 22 ноябрында Акнет интернет таратуучу компаниясынын иши үзгүлтүккө учурап, ишкананын расмий сайтында жогорку жактагы магистралдык линияларда мүчүлүштүктөр болгондон улам байланыш убактылуу үзүлгөндүгү жазылган. Кийин интернетте Акнет компаниясында рейдерлик басып алуу болгон деген маалымат тараган болчу. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы компаниянын жетекчисине козголгон кылмыш ишинин негизинде тинтүү иштери жүргүзүлүп жатканын кабарлаган. Акнет компаниясынын президенти Кубан Ажимудинов Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 28 май күнү киргизилген. Анда жазык кодексинин 205-беренеси ишенип берилген мүлктү өзгөчө ийри өлчөмдө ыйгарып алуу же которуу менен иш козголгон. Блогер Автандил Жоробековду аскер прокуратурасына чакырышты. Ал чакыруунун сүрөтүн соц тармактагы баракчасына жайгаштырды. Блогердин кызыкчылыгын коргогон Адилет укуктук клиникасынын юристи Тимур Султанов 24 KG агенттигине билдиргендей, анын кандай иш боюнча чакырылганы белгисиз. Автандил Жоробеков аскер прокуратурасына күбө катары чакырылды. Бирок андай конкреттүү кайсыл макала үчүн чакырганы көрсөтүлгөн эмес, деди Тимур Султанов. Эске салсак, Автандил Жоробековду 24 ноябрда кармашкан сот аны 2 айга камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Ага аралык кастыктуу козутуу айыбы тагылган. Социалдык тармакта биз Автандил Жоробеков флешмоб өткөн. Эске салсак, Автандил Жоробековду УКМК аймак аралык касташууну козутуу деген шек менен 24 ноябрда кармаган. Блогердин бир тууган карындашы Чынара Темирова дагы буга чейин агасынын кармалышын сөз эркиндигине басым деп баалап, кайрылуу тараткан болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаев Кыргызстандын социал-демократтар партиясы жаңы кеңселүү болгонун соц тармактагы өзүнүн баракчасына жарыялады. Анда ал кеңсе кайсы даректе жайгашканын айтып берген. Эске салсак, сентябрь айында КСДПнын кеңсесине кирүүгө уруксат берилген эмес, себеби ал форум имаратында жайгашкан. Ал эми форум имараты Атамбаев кармалган соң арестке коюлган. Эртең 10 декабрда парламент комитетинде Кой Таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгы тууралуу маселе каралат. Бул тууралуу жогорку кеңештин сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык баяндаманы Тынчтык Шайназаров жасайт. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинде мындан тышкары 2 маселе каралат. 29 августта Кой Таш окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков комиссиянын төрагасы. Жогорку кеңештин депутаты Бакытбек Райымкулов комиссиянын төрагасынын орун басары болгон. Ал эми
комиссияга жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт өкүлдөрү, коомдук ишмерлер кирген. Эртең 10 декабрда активист Жаран Мелис Аспеков митингге эл чыгаарын алдын ала премьер-министр Абылгазиевке эскерткен. Тагырак Аспеков мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетовду кызматынан алуу талабын видео аркылуу билдирген. Анда ал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке орус тилинде кайрылып, Мамбетовго катуу чара көрүп, кызматынан алуу талабын койгон. Болбосо митингге чыгууга аргасыз болобуз, эртеңге чейин убакыт берген. Эске сала кетсек, 5 декабрда Мамкатто интернетте тараган маалыматты төгүндөгөн билдирүү тараткан. Дал ушул күнү жогорку кеңеште аталган мекеменин жетекчисинин жасалма номурларга тиешеси бар жогун текшерүү маселеси да көтөрүлгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков сот системасынын 95 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада соттук укуктук реформанын өтө жай болуп жатканына нааразы экенин айтты. Ал ушул жылдын башынан бери соттук укуктук реформаны ишке киргизүү башталганын эске салды. Реформаны ишке ашыруу багытында жогорку соттун, Конституциялык палатанын деңгээлинде жана айрым жергиликтүү соттор тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Бирок сот адилеттигинин сапатын жогорулатуу, сотторго ишенимди күчөтүү боюнча иш-аракеттер өтө жай болууда, деди Жээнбеков. Президент кошумчалагандай, сот реформасын ишке ашыруу үчүн мамлекет жетиштүү акча бөлүүдө. Бирок мыйзам жана Кудайдан коркуп, баары тегиз айвирдүү болуп кетти деп айта албайм. Мына ушул адам фактору жоюлмайынча, соттордун иши тазармайынча, сот системасын каржылоону канчалык көбөйтпөйлү, материалдык базасын канчалык оңдобойлу сот реформасы ийгиликке жетишпейт, деди өлкө башчы. Ошондуктан эски көз караштардан арылып, башталган реформаларды аягына чыгаруу үчүн Айвир сотунун алдында таза болуу керектигин айтты. Эске салсак, былтыркы жылы сот системасына 1,6 миллиард сом бөлүнсө, быйыл бул сумма 2,1 миллиард сомго жетти. Талас районунун Арал айылынын 92 жаштагы тургуну Жолдош кызы Байзапа согушка кетип каза болгон таекеси Какы Мураталиевди азыркыга чейин унутпай келет. Аймактык кабарчы ападан кабар алды. Өзүнүн айтымында таекесинен акыркы кат 1942 жылдын кышында келген. Апам 6 уулдун арасында чоңойгон жалгыз кыз болгон. Өзүнүн айылына эле турмушка чыккандыктан биз таекелерибиз менен жакын болуп чоңойдук. 1939 жылы таекем Какы Мураталиев аскерге кеткен. Анан кийин 1941 жылы согуш башталып кетип, Ленинград шаарын курчоодон сакташ үчүн согушка чакырылыптыр. Аскерге кетип жатканда Байыз мага кат жазып кабар берип тур деп айтып кетти эле. Айткандай эле таекем экөөбүз көп кат жазыштык. Мен айылдагы болгон нерсени, тылдагы күжүрмөн эмгекти жазып жиберчүмүн. Ал мага аябай ыраазы болуп, бир катында согуш жеңиш менен аяктап айылга барганымда сени окутуп билимди кылам деп жазган экен. Билимге суусаган жаным таекемдин келишин эле күтүп жүрдүм. 1942 жылдын кыш айларында пошточу кат берип кетти. Ачып окусам, Какы таекемден экен. Ал катында бул жакта күн аябай суук, курчоодо калдык. Токойдогу камыштын тамырын тамак ордуна жеп жан сактап жатабыз. Буюрса өз жериме барганда сага бардыгын айтып берем. Бул жердин табияты абдан кооз экен деп жазыптыр. Ошондон тарта байма-бай кат жазып турган таекемден эч дайын жок болду. Согуш бүткөнчө кат келип калар деп кат тараткан пошточуну качан кат берет деп эле күтүп жүрдүм. Бирок эч дайын чыкпады. Өлгөнүн же тирүүсүн билбей жүрүп 1945 жылы март айында апам каза болуп калды. Ошол күндөн тарта эле мойнума мончок ордуна таекемдин сүрөтүн тумар кылып алып жүрчүмүн. Кийин турмушка чыккан кезде жоготуп алып ичим абдан ачышкан. Андан соң ар кимибиз өз турмушубуз менен алышып, таекемден эч кабар албадык. Багыштап Куран окуйн десем, өлгөн жөнүндө эч кабар албай, ал нерсеге кыйбайт экенсиң. Арадан канча убакыт өтсө дагы бир күнү дайыны чыгып калчудай боло берчү. 2017 жылы 3-кызым Рапа Санкт-Петербург шаарына эс алууга барып, ошол жердеги согушка катышкандардын тизмесинин ичинен таекемдин аты жөнүн таап алыптыр. Ошол жактан кайсы жылы эмне болуп каза болгон жөнүндө кагаз алып келип берди. 77 жыл бою келер деп эле күтүп жүргөн таекем мага акыркы катын жазгандан көп убай эле 22 жашында каза болгон экен. Эгер азыр тирүү болгондо 99 жашка толмок, деди Байзапа.
Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.